Саламатсыңарбы окуучулар, бүгүнкү кыргыз адабияты сабагыбызды баштайбыз. Андыктан сабактарга даяр болгула балдар. Бүгүнкү өтө турган темабыз сабагыбыздын темасы Жоомарт Бөкөнбаевдин Ажал менен ар намыс поэмасын бүгүн балдар бышыктап өтөбүз. Сабагыбыздын максаты балдар Ажал менен ар намыс поэмасынын мазмуну менен толук таанышасыңар. Чыгармадагы Жапардын майдандагы тайманбаздыгын, баатырдыгын баалайсыңар. Поэмадагы патриоттук бийик идеяны түшүнүп, ата мекенге болгон патриоттук сезимди калыптандырасыңар жана мекенди сүйүүгө, патриоттуулукка, намыскөйлүккө үйрөнөсүңөр балдар. Анда эмесе балдар, сабагыбызды баштадык. Патриоттуулук ар бир адамдын жеке жан дүйнөсүндөгү ыйык ишеними жана ата журт алдындагы жоопкерчилиги. Эзелтеден ала тоого көз арткан душмандар көп болгон. Баатыр Манас бабабыз баш болуп, көптөгөн баатырларыбыз жоокер кыргыз эли ата журту ала тоо үчүн жан аябай салгылашып, сандаган жоонун күлүн көккө сапырган. Айкөл Манас атабыздан тартып, Тагай бей, Атаке баатыр, Жаңыл мырза, Курманжан датка, Исхак Разаковдарды чыныгы патриот инсан деп атасак болот. Жогорудагы аты аталган патриот инсандар сыяктуу жан дүйнөбүздөгү ыйык ишеним менен ата журтубузга жоопкерчиликтүү мамиле кылышыбыз керек. Балдар, биз Ажал менен ар намыс поэмасын окуу менен патриоттуулукка, ата мекенге болгон сүйүүбүз артты, балдар. Эми балдар, эр жигит эл четинде, жоо бетинде демекчи, ар дайым мекен сакчылыгында ар намыстуулук менен туруп, кутман элибизди, ыйык жерибизди коргоого, мекендин келечеги үчүн жүрөгүңөрдү ыйман уялап, илим билимдүү болуп, ак калпак кыргыз элинин чыныгы патриоту болгула демекчимин. Окуучулар, бүгүнкү сабакта биз Ажал менен ар намыс поэмасындагы негизги ойлор, андагы патриоттуулук сезимдери тууралуу кеп кылдык. Эми балдар, силерге тапшырма. Окуучулар, поэмадагы Жапар менен фашисттерге Вендин диаграммасын түзгүлө. Жапардын образына, бул жерде фашисттердин образы кандай экендигин, алардын кандай мыкаачылык менен бастырып келгендиги тууралуу Вендин диаграммасын түзүп, мага жөнөткүлө балдар.